Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum, urmatlı musulmanlar, urmatlı zamandaşlar. Bugün men urmatlı Hazreti Muftiga, urmatlı өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, шаардын мэрine жана бир канча жетекчилерге өзүмдүн сунуштарымды, идеяларды жана реформа тууралуу анча-мынча ойлорумду айтам. Акырына чейин көрүп бөлүшүп коюш деп ишенем. Эгер жакса, эгерде сизге бул тема кызыксыз болсо, анда көрбөй койсоңуз да болот. Урматтуу мусулмандар, мен 2007 жылдан бери Бишкек шаарынын Агорго конушунда имам хатип болуп иштеп келем. Бишкек шаарында 70 тегерегинде мечиттер бар. Бул жерде өтө чоң бир көйгөй бар. Бул документ маселеси. Биз 14 жылдан бери, мен имам болгондон бери, ага чейин да болуп келген. Ар айда имамдардын чогулушу болот Бишкек казыятында. Чогулушка келебиз. Анан 1 сааттык чогулуштун 45 мүнөттү же жарым сааты ушул документ тууралуу болот. Кайсы мечиттин документи, кайсы тепкичке жетти, эмне кылдың, тиги бул. Ушул күнгө чейин бир дагы президент, бир дагы мэр бул маселени чечип бербеди. Муфтийлердин, казылардын бардыгы аракет кылды, бирок чечилбей келет. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылат элем. Ушул 70 мечиттин жарымынан көбү, 60% документтери бүткөн эмес. Бюрократия өтө күч алган, такыр бүтүрүүгө мүмкүн эмес. 100 эшикке барсаң дагы бүтпөйт. Мына ушуга сиз бир буйрук берип эле, азыркы ИО мэрби же чыныгы мэрби ким болсо дагы ошого буйрук берсеңиз, 1 айдын ичинде ушул мечиттин бардык документтери бүтсүн деп сизден сураныч. Ошентип койсоңуз, эгер 70 мечиттин документтин баарын бүтүүсүнө себепчи болуп калсаңыз, ал жерде миңдеген адамдар намаз окуйт. Мыйзамдуу мечиттерде намаз окуганын баардыгынын сообу сизге, жана Нуркожо атага, Жапар атага, жана башка ата бабаңызга ошону сиз ниет кылып коюңуз, сообу жазыла берсин. Күнүгө миңдеген адамдардын намазы. Сиз ошого себепчи болдуңуз, документтерин бүтүрүп бердиңиз. Биз имамдардын баш оорутмабыз ушул. Андан ары өтө албайбыз. Качан чогулуш, документ бүттүбү, документ миң жолу чогулсак дагы бул бүтпөйт экен. Себеби мэриядан, акимчиликтерден буга эч ким кызыкпайт экен. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңуз. Анан экинчи маселе, биз Бишкек шаарында азандардын бир вакытта айтылуусуна биз такыр көнө албадык. Азанчыларыбыз дагы, имамдарыбыз дагы ушул нерсеге биз эч жетине албай койдук. Бир жерде азан 5 мүнөт алдын айтылат, бир жакта жарым саат кийин айтылат, эл баш айланат, тиги мечитке барсак намаз окуп коюптур дейт, бияка келсек жарым сааттан кийин экен дейт. Кыскасы өтө башаламан. Азыр 21-кылым. Өнүккөн өлкөлөрдөн биз технологияны эмнеге үйрөнбөйбүз? Мен ушул айтып аткан сөзүмдү бул чогулуштарда көп айттым. 10 жолудан аз айткан жокмун. Бирок бир дагы казыр ушуну бир колдоп койгон жок. Мындай бир чоң саат болот. Ортодо чоң саат электронный, анан 5 вакыт намаздын сааты. Ар бир саат өзүнчө иштейт. Бир бизнесменге айтып болсо дагы, же бир казыяттан акча бөлүп болсо дагы, бир 70 мечитке ошондой 70 саат алыш керек. Анан интернетке уланган болот. Насаат медианын вакыт намаз вакытларына уланган мисалга. Бул жерде пешиндин вакыты турат. 1ден 2 мүнөт өткөндө мисал үчүн. Бул жерде асырдын вакыты турат 6дан 28 өткөндө. Ал саат не кылат? Бардык Бишкекте 70 мечитте сааттар окшош, ошол электронный саат. Анан асыр намазга, азан айтылууга 1 мүнөт калганда жанагы асырдын астыдагы сааты не кылат? Түт деп бир сигнал берет. Азанчы ошол жерде билиш керек, азыр асырга 1 мүнөт калыптыр деп. Анан акыркы 10 секундта түт 10 жолу сигнал берет. Анан кийин азанчы ошол түтүлдөп атканда барып тиги микрофон
жандырып даяр болуп турат. Анан saat 00 болгондо жанагы азан айтылат. Мына ушундай технологияны мен көп жерден көрдүм, имаратта бар, Туркияда бар, жана башка жерлерде бар. Мына ошого өтүшүбүз керек. Оңой эле. Bir sistema менен бүт шаарда bir вакытта, bir секундта башталбаса дагы 1 минут ичинде бардык азанчылар азан айтса, мына ушуга өтүшүбүз керек. Бул менин мындай реформа катары кичине болсо дагы бир нерсе. Ар чогулушта эле сиз сен азанды кеч айтып атасың, сен тиги ушум чечсе болот ушундай сааттын эмеси мененчи, технология менен. Анан муфтиятта дагы мен жаңы муфтийге, уламалар кеңешиге берер сунуштарым бар. Мен кызмат сураган жерим жок, же бир эч кандай жок. Мен бул бир гана идея ишке ашса болду. Эмне? Кыргызстан боюнча имамдардын нике кыюусу ар бөлөк. Бир жерге барсаң, туттуңбу? Баракелде. Мен 2 жаш бактылуу болсун деп нике кыйып кетип калгандар бар. А бир жерге барсаң, жарым саат, 1 саат айтып, түшүндүрүп, жанагылардын кулагын куйган бар. Дагы бир жерде бар, тиги мечитке алып келгенде отургузуп алып, тиякта шашып, ЗАГСка барыш керек, тиги кафеге барыш керек, шашып, имамды шаштырып тургандар бар. Дагы бир жерге барсаң, имамды күттүрүп коюп, өкүл атасын 2 саат күткөндөр бар. Кыскасы өтө бир ыңгайсыз эмелер жаралат да. Ошон үчүн жаңы муфтий сизге, жаңы уламалар кеңеши сиздерге бир идея, бир долбоор, бир 10 кишини, 10 аалымды, бир маселе билген Ханафи мазхабыны, Матуриди акидасыны, мейли ал фикх маселеси болсун, хадис, Куран, хадис, тафсир бардыгыдан кегиле бир никени бир жөнгө салалы. Деп анан нике жөнүндө бардык аят хадистерди, маселелерди чогултуп келип туруп, бир токтомго чыгарыш керек. Кыргызстанда нике ушундай таризде өтсүн, мына сөздөр айтылсын. Эркектин милдети, аялдын милдети, талак жөнүндө, гусул жөнүндө, эркектин балдарга болгон милдети, аялдын кызматы, бардыгын кылыш керек дагы. Анан ошону кагазга жазып койбостон 1-2 жашта отургузуп туруп, нике кыйылып атканды бир роликке тартыш керек. Мисалга мен отуруп алып, ал экөөсүнүн никесин кыям. Урматтуу жигит, сен биякты кара. Мындай түшүндүңбү? Сүрдүбү? Мен айткам сага ата-энең айтпаган, башка айтпаган эң зарыл нерсе. Ой, келин, сен мынаны ук деп экөөгө айтыла турган эң зарыл сөздөрдү тандап айтыш керек жанагыларга. Милдеттерини, ажырашып кетсең эмне болот, бардыгын айтып, анан бир 15 минуттук, 20 минуттук ролик даярдап туруп, анан ошол роликти эмне кылыш керек? Бир аткаруучу бийликке, аткаруучу эмеге бир 10 бир аалымдарды дайындаш керек да, ошолорго сим-картага берип туруп, эмесге флеш-картага берип туруп жибериш керек. Алар Ошко барды, Таласка барды, Нарынга барды, имамдарды, райимамдарды, казыларды бардыгын чогултуп туруп, чоң экрандан коюп берди. Мына ушундай кылып нике кыясыңар. Көрдүңөрбү? Никенин китебини бериш керек. Ушундан аздан болбосун, көп да болбосун. Ушу сөздөрдү айтсаң жетишет. Ошондой деңгээлде. Никенин бир түрдүүлүгүнү, Кыргызстан боюнча бир түрдүү нике. Кээ бир жерде бизде нике башкача болчу дейт. Бидат деген нерселерди бардыгын жок кылыш керек. Ашыкча нерселер. Мисалы үчүн бир жерге нике кыйсам, келиндин баланын, күйөө баланын о жерини, чапанын тигип отурат. Ушу никеге чейин тигип койсоңуз болбой эле десем, бул жыртык эмес, жөн эле ушундай тигип отурсаң бекем болот деген бидаттар бар бүгүнгө чейин. Андай нерселерди жок кылыш керек. Никеде эмне ким кирет, эмнелер айтылат, алдыга эмне коюлуш керек, мейли суу коюп койсун. Ошого окшогон нерселерди так даана окшош кылып Кыргызстан боюнча ар бир молдо ошол өзүнүн рай имамыдан экрандан көрүш керек, жана ошол маселелерди окшош кылыш керек. Ушундай кылса болот да. 10 имамга дайындап туруп жибер бар. Биз чуркап калабыз да ошону. Мисалы үчүн мага Юсуф устаз, сиз мына исрапкорчулуктун артынан чуркап жүрөсүз. Келиңиз. Исрапкорчулук жөнүндө биз бул жерде муфтиятта 10 киши отурса алымдар. Исрапкорчулуктун эмне арам жерлери бар, Куран хадистеринде деп айтылган, Кыргызстанда кайсы исрап көп, кайсы нерсе жок, баарын талкуулап туруп бир жобо даярдаса. Анан кийин аны муфтий
уламалар кеңеши даярдайбы же ошол 10 киши дайындайбы, ага кол коюп берсе, барыңыз, ушуну сиз таркатыңыз десе. Мен чуркап кетпейинби? Кайсы жерге барып туруп, имамдарды чогултуп туруп, мындай жобо чыкты, муфтийдин немеси чыкты. Мамлекет дагы азыр мына ысырапкорчулукка каршы болуп атат деп туруп имамдардын баарына айтып туруп. Азыр мен ысырапкорчулук жөнүндө президент керсен кайрылсам, кээ бирөөлөр айтып атат, тиги муфтийлер эле тийип койсо болот деп. Чын-чынында муфтийлер эле тийип койсо болот. Имамдарга катуу айтып, элге кошо айтып, жума намаздарда биз муфтияттан барган адамдар да мисалы үчүн. Вот айта берсек, анан эл деле айтат да, кече эле муфтий келип айтып кетти, кече эле казыятын адам алып айтып кетти, кече эле имамыбызга айтып кетти, имам ошол жерде укту, эмнеге мындай кылып атат? Бул имам муфтиятка, казыятка баш ийбейт окшойт деп өзү эле тарбиялап атат элдичи. Азыр жаштар баарына даяр. Ушундай бир эмени иретке салыш керек. Мына никени, окшош нике Кыргызстан боюнча. Ар бир имам бир түрдүү нике кыят. Ар бир имам ысырапкорчулукка бир түрдүү күрөшөт. 3 күнгө чейин эч нерсе союлбасын, жейилбесин деген нерселер бар. Аларды дагы баарын иретке салыш керек. Анан тойдун ысырапкорчулугу кандай болот? Ага бир жибериңиз. Бактияр устаз деген бар, Ильяс устаз деген бар, тагы толтура. Мындай энергия алуу, мындай бир идея алуу, бир жүрөгүдө бир кыргыз элиме бир нерсени жеткирейин деп оргуштап турган жигиттер бар. Ошолордон бир команда түзүңүз. Жакшы бир ар жумада бирден фатва, ар жумада бирден тапшырма, ар жумада бирден эме чыгарып туруш керек. Уламалар кеңеши. Уламалар кеңеши негизи бир жылда бир чогулат, айттын күнүн белгилейт, дагы бир чогулат, Курбан айтты белгилейт, дагы бир чогулат, Орозо Петердин тиги өлчөмүн белгилейт. Башка жумуш жокпу? TikTok деген азыр бүт барын талкалап атат. Ошого каршы сөздөрдү айтып, ошого каршы мыйзамдарды кабыл алып, ошого каршы бүт имамдар TikTok'ту балдарыңардан тыйып алып, батыр болсоң. Балаңа 100 жолу Куран окут, 100 жолу хадис жаттатып сал, атияка барып TikTok көрүп алса, пайдасы жок. Ушуну биз айтпайбызбы? Кайсы сайттар зыян келтирип атат? Ар бир азыр айтып коеюн, ар бир эркек балаңызга көзөмөлдөңүз. Тиги интернет эмес, тиги банкоматка барып туруп акча салып, каякта бир оюндарга катышып алган, казиного окшош. Кичине байкап көрүңүз, балаңыз ошого акча салып аткан болушу мүмкүн. Жөн эле бир оюнга кумар эмес. Ошого нерселерге биз эмелерди кабыл алып туруп, бүт имамдар дароо ушуга бир жума бою ушуну айткыла элиңерге деп. Ушундай кылыш керек да. Ар жумада, ар айда бирден фатва, жобо айтып туруш керек. Буга мамлекет аны каршылык келбейт, ыкмга каршы келбейт. Ысырапкорчулук болбосо жакшы да аларга деле. Балдарыбыз жакшы тарбия алса жакшы да аларга деле. Бирок кылмышкерлик азайса, эл патриот болсо, бир имамга, бир муфтийге, бир президентке баш ийсек, берекеле жаап жатып калбайбызбы? Кыргызстан боюнча кайсы жерге барба, кайсы молдого барба, ошол муфтияттан айтылган кепинди бычат. Азыр кепинди быч десе мен башкача бычам. Кошуна мечиттеги молдоке башкача бычат. Аялдарга мындай кылыш керек дейт. Бир роликке бир мындай эле бир манекенди жаткызып туруп, муфтиятта он молдоке. Эң так далилдерди чогултуп, кепин кандай болуш керек деп тур. Ошону монтип уруш керек, мынтип усул алыш керек, мынтип ороп туруп, мынтип барып, мынтип көмүш керек. Анан бир жерде бар, кабырдан 7 метр барып Куран оку, паланчы сүрөнү оку деген бар. Ошолордон баарыны бир нукка салсак болбойбу. Бирөө табаракты окуса, бирөө башкасын окуйт, бирөө башкасын окуйт. Ушундай болсун, болду. Анда бөлөгүн кылынбасын деп эле койсок болбойбу. Так. Маркумду узатуу Кыргызстан боюнча окшош. Кабырды казуу окшош. Ушундай нерселер менен аректениш керек. Муфтият негизи 6 ай ажылыкка даярдык көрөт, 6 ай ажылыкка отчет берет. Ажылык бир муфтияттын миңден бир кичине гана функциясы болуш керек негизи. Башка иш көп да бизде. Чоң эмелер келет, мечит салып берейин, тиги медресе салып берейин деп фонддор келет сырттан. Ошолор менен сүйлөшпөй. Мечит медресе Кудайга шүгүр азыр. Мындан көрө мына бир имамдарга кичине бир айлыкты сүйлөшпөйлүбү? Нарын областында алыскы жашаган мечиттерде ушундай бир кыйналган бар, Баткенде бар, Бишкекте бар. Мына ушул имамдарга кичине бир айлык сүйлөшүп, бир мына имам фонду деген бир аз айлык бердилер $100. Ал деле кайсы мечиттин тиги
документи бүтсө ошого беребиз деп, мен мечиттин документ бүткөнү мага берсе, биякта бир өтө кичине алсыз мындай кичине мечит да эми, анча өнүккөн эмес мечит. Аны имам албайт. Мен анын алдында ыңгайсыз болом. Ошондой кылбастан берсе баарына берип айлыктычы. Ушундай жактарын ойлонуш керек да. Чоң фонддор менен сүйлөшүп, азыр Түркия бизге мындай көз салып, мындай кол сунуп турган учурда, ошол жагын дагы караш керек, муфтиятка дагы бир инвестиция тартыш керек. Муфтиятка дагы өзүнчө бир бал менен иштейбизби, арабтарга бал жакшы сатып атпайбызбы, же мал менен иштейбизби? Муфтияттын өзүнчө бир бизнеси болуш керек, өзүн өзү каржылай турган. Ал жерде жакшы, адилеттүү, адал сойгон, адал эмгектеги жигиттер иштеш керек, мисалы үчүн да. Ушундай бир чоң акча келсе, аны дароо эле бир нерселерге иштетип турбай, бир бизнес кылып коюш керек. Муфтиятты өзүн өзү каржылай турган. Адалдык. Негизи эми бул көпчүлүккө жакпайт, сындар айтылат, ушул сөзүмө. Ажылыкты мен ойлойт элем, ушул муфтияттан алып эле бир 6 компанияга, туристик компанияга берип салыш керек. 6000 адам бар, ар бирин 1000ден алып барасың деп. Мына ошондо бири-бирине конкуренция болуп, арзандап, ошондой болот. Себеби бул ажылык деп эле кандай такыба жакшы алымыбыз деле муфтиятка барсак, ажылыктын айынан аны көбүсү көп салса, чиновниги дагы, башкасы дагы, карапайым эл дагы, мында алым, таза алым калбайбы бизде. Мындай болбойт да. Башка булактарды изилдеп көрүш керек муфтиятка. Канткенде ушул муфтият өзүн өзү каржылайт, жанагындай бир түрдүү нике, бир түрдүү жаназа, бир түрдүү нерселер Кыргызстан боюнча ар бир жерде болот. Мына ошондо өзүбүздүн ханафи мазхабты туталы, өзүбүздүн акыйданы сабак берели. Мектептерге дагы мына ажообуздун ниети бар эле, мектептерге дагы сабак киргизебиз деп. Ага дагы уламалар кеңеш бардык отуруп алып бир жеңилдетилген түрдө китептерди жасап чыгып жумушту башташ керек. Мына ушундай бир Бишкек шаарынан негизи ушундай бир казы керек, ушул документтерди өкмөт менен, президент менен, неме менен, тиги мэрия менен иштешип, тыгыз иштешип, тез араны жерде бүтүрүп, бир мейли 6 айда бүтсүн. Ал проблема кайра болбош керек Бишкек шаарында. Качан болсо документ. Анан жанагы намаздын убактыларын бирдей кылыш керек. Анан окшош, мисалга камераларды коюш керек мечитке. Бир компания менен договор түзүп туруп, бардык мечитке ошондой окшош камера коесун. Мисал үчүн да, бир мечитте камера бар, бирөөсүндө жок, бирөөсү тонунду коюп алган, бирөөсүндө кытайскыйды коюп алган, ушундай. Бардык нерсе болсо окшош болуш керек, болбосо жок болуш керек деген сөз да. Мечиттердин эми даратканасыга кирсе, негизи мечитке качан кирип адам рахат алып намаз окуп чыгып кетет. Биздин шартта, Кыргызстанда. Даратканасы жакшы болсо, анан мечит жылуу болсо. Калган жылтырак алып рол ойнобойт. Кандай мечит болбосун, дарат алышым жакшы болсо, мечит жылуу болсо болду. Ушул эки нерсеге биз басым жасашыбыз керек. Мечитке бир салым кошом десеңиз, ошол нерсесин эң жакшы кылыңыз. Даратканасы менен жылуулугун. Калган жагы мейли, кандай болсо да боло берсин. Урматтуу туугандар, ушундай өзүмдүн идеяларым бар, өзүмдүн сунуштарым бар. Ошого Замир Кариге Алла Таала күч кубат берсин. Биз сыртта карап турбайбыз. Мындайча айтканда, жаш элим, жерим, диним үчүн деген күйгөн жигиттерди ушундай бир өзүңүзгө бир кеңеш эмес, мындай бир группа кылып алсаңыз, эмне маселе болсо Кыргызстанда бир көйгөйтөрүлүп атат. Таксыдар, мына кандай кылабыз? Сураңыз. Сиз менеджерсиз. Менеджер бардыгын билиши шарт эмес. Сиз менеджер. Мындайча айтканда, ушул нерсе кандай болот? Алар талкуулады, мында бир өкүм чыкты, келди, ушундай кылыш керек, Кыргызстан боюнча ушундай иш-аракеттерди кылыш керек. Таксырлар акча өздөргө. Бекер иштеп берет элек. Кыргызстан боюнча кайсы жерге барып ушул нерсени элге айт десечи. Аллах разы болсун, сунуштуу кылып койгонуңуздар үчүн. Албетте, исрап кошулукту тыябыз десе, кээ бир молдолор деле, устаздар деле каршы болгондор бар. Атасыга арнап бир ихсан кылса, каршы чыгасың депчи. Ихсан кылсын, бирок 3 күндөн кийин кылсын, белгисиз бир убакытта кылсын, 14 күн, 25 күн, 1 жыл, канча болсо. Бирок 52-синде, 40-ында, 1 жылда, 3 күн ичинде кылбасын. Деген маселелер бар. Мурас маселеси жатат. Маркумдан калган мурас кантип бөлүп бериш керек? Кимдердин акысы? 3 күнгө чейин ал мурас бөлүнбөйүнчө анан сугунуп койсоң кандай күнөө болот жетимдердин акысы? Булар деле бар да. Буну деле ошол
анча каршы чыккан молдолор менен тегере столдо отуруп туруп эле чечип кое турган маселе. Качан эмне сурап койчулукка тие десем, каршы чыккандар бар. Чечип койсо болот. Мун үчүн муфтийдин бир казынын деген бир фикири болуш керек. Мен канткенде ушул бардыгын окшош кыла алам. Канткенде мен баарына бирдей дарыя болуп агалам деген. Ушул видеодо ата аталган чиновниктер болобу, диний жетекчилер болобу, ушуларга чейин жетүүсүнө сиздин көмөгүңүздү күтөм. Ушуларга жеткирип коюңуз. Личкасына чыгып болсо дагы WhatsApp-ына ссылкасын жибересизби? Ошолорго жетсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.